rahmatullohi barakatuh. Men özüm namaz okuyum da, anan talimlerde ötөбүз, din жөнүндө түшүнүгүбүз бар да. Өзүңдөрдүн туру боюнча сабактарга катышып аткам да. Ооба. Сол жерде медитация жасагыла дейт да. Бизге динибиз кандай карашта туура көргөнгө ошону сурайын дегем да. Медитация бул сүкүт деген сөз, сүкүт чалуу деген бар. Тарикат tasаввufта бар. Адам тафаккур кылганга, ойлонгонго, пикирленгенге, багытын түздөгөнгө, оюн түздөгөнгө, Кудай жөнүндө ойлонгонго сүкүт чалуу деген бар бизде. Эч кандай каршы келбейт. Жасай берсе болот. Ооба. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Болуң ошо сүкүт чалуу учурунда туура нерселерди пикир кылуу керек. Каядан жаралдым, кайда барам, кылып аткан ишим жакшы, мындан жакшы болушу мүмкүн беле? Мен ошол Кудай жараткан вазифа, милдетти, миссиямды толук аткарып атамбы, жокмунбу? Менин бир күн өткөргөн күнүм кийинки күнүм менен окшош болуп атабы же кийинки күнүмдө жаңы пайда келдиби, жокпу? Мен ушул дүйнөгө келип, мисалы үчүн бир жалбырак ошол бир чымчык уя болуп берет экен, же бир отко күйгүзгөндөй бир татын жанагыдай тамызгы болуп берет экен. Мен эмне кылдым? Адамзатка эмне жардам тийгиздим деген суроого албетте жооп берүүгө аракет кылыш керек болот. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарман, кулак сизде.